Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бактылуу балалыгыбыздын себепчилери. Бул сабагыбыз улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Силер менен тарых булактарына кайрылып, улуу ата мекендик согуш жөнүндө, анын тарыхый орду жана мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз. Айылыбыздагы согушка катышкан ветерандар жана тылда эмгектеген инсандар менен таанышабыз. 1941 жылы 22 июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. Ошентип бир топ жылдарга созулган кырчылдашкан согуш башталды. Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган бул окуя тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен белгилүү. Кыргызстандын калкы бүткүл өлкөдөгүдөй эле фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алды. Согуш башталган күндөн тартып Кыргызстандын аймагында 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш ишине үйрөтүп, согуш майданына жөнөтүп жатты. Кыргызстан согуш башталгандан согуш аяктаганга чейин 380 миңден ашуун уулдарын жана кыздарын же республиканын ар 5-атуулун согуш майданына жөнөттү. Согуш майданына аттангандардын арасында 1395 аял болгон. Бул кан майдан 1418 күнгө созулган. Улуу ата мекендик согуш узакка созулуп, калайык калк аябаган оор абалда калды. Жашоо кыйындады. Адамдар өздөрүнүн огородунда өстүргөн эгиндеринен тартып, жылына бирден этке төгүлө турган мал жана тамак аш азыктарын согуштун керектөөсү үчүн мамлекетке тапшырып турушкан. Бул гүлдөгөн жашоо, жыргал турмуш, бейпил заман, апаларыбыздын көз жашы, аталарыбыздын эсепсиз төгүлгөн каны, сансыз өлүм менен келген. Жүрөгү кан ыйлаган апалардын чыдамкайлыгы, сабырдуулугу, аталарыбыздын мекенге болгон сүйүүсү, патриоттуулугу, эр жүрөктүүлүгү биз үчүн өрнөк. Бул тынчтык менен жеңиш апаларыбыздын көз жашын, аталарыбыздын канын агызды. Далай жандардын өмүрүн алды. Нечени колу бутсуз мунжу болду. Эсепсиз адам жетим жесирге айланды. Трагедия менен улуу жеңишти алып келген аталарыбызга түбөлүк даңк. Алардын эрдиктери элибиздин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Бирок тилекке каршы согушка катышкан ветерандарыбыз арабыздан союлуп баратат. Кадамжай районундагы Көктала айылыбызда да согушка катышкан ветерандар бар. Алар Саттаров Кудайкул жана Мурзашев Ташбалта аталарыбыз. Кудайкул Саттаровдун урматына анын ысымы Көктала айылындагы чоң мектепке жана айылыбыздын көчөсүнө ыйгарылган. Балалыгы согуш мезгилине туура келген чоң ата, чоң апаларыбыз азыр 80-90 жаштан ашып калган мезгили. Согушта талкаланып, чоң зыянга учураган чарбаны мамлекетти тез аранын ичинде калыбына келтирүү милдети турган. Кабыргасы каты элек өспүрүмдөр курсагы нанга тойбой, таттуу тамак жебей, жаңы кийим кийбей, чоңдор менен кошо эгин талааларында иштеп жүрүштү. Ал кездеги мектептердин окуу шарты жөнүндө айтылса, эч ким ишенбесе керек. Согуш майданынан күндө суук кабар менен келген каттар жүрөктү канатат. Бул күндөрдү сүйлөгөндө, эстегенде жүрөккө кадалаган кайгы капалуу, муңдуу сөздөр адамды ыйлатпай койбойт. Ошондуктан ар бирибиз мекен алдында жоопкерчиликтүү, атуулдук парызды аткара турган патриот кыз-жигиттерден бололу. Бүгүнкү тынчтык замандын, эгемендүүлүгүбүздүн кадыр баркын биле жүрөлү. Ушул бейпилдикти алып берген аталарыбызга, апаларыбызга түбөлүк таазим. Каргашалуу согуш болбосун, ааламда дайыма тынчтык болсун деп тилейли. Улуу жеңиш майрамыңыздар менен.